Мен өмүрүм бою кутулуп ала турган эмесмин бул нерседен. Үй 4 семьянын үстү күйүп кетиптир. Ушул тапта Анарбек Сартаевдин үй бүлөсү оор сыноого кабылып, түйшүктүү күндөрдү башынан өткөрүүдө. Ижарада жашап жаткан үйү өрттөнүп, тилсиз жоо кошуналарынын үйүнө чейин жеткен. Кырсыктан улам чоң чыгым тарткан үй бүлө учурда кайрымдуу элдин жардамына муктаж. Чоң казандар берип кеттир. Навес бар болчу. Навестин ичинде жыгач толо болчу. Күрүгүлак, чорный патон такта билбем, толо жыныс такта болчу. Анан мээде мындай навези бар болчу, 12 чейин. Бу да күйүптүр. Бул дагы күйүптүр. Анан bundan мунун кыршасы күйүп кеттир, буга чап. Анан будан буга өтүп кеттир. Сартаевдердин үй бүлөсүндө ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген 4 адам бар. Жубайы психологиялык жактан жабыркаган. Ал эми 18 жаштагы кызы менен 21 жаштагы оолу иштейт. Кызы жүгөрү бышырып сатып күн көрөт. Өрт да дал ушул үйдөгү толук өчүрүлбөй калган очоктон чыккан. Отун күйүп кеткенин көргөн жокмун. Мага кошуналарым айтып келишти. Ушул жакта чагың өрттөнүп атат десе, ошол маалда эле келип жүрөгүм аябай түшүп кетти. Элдерге жардамга кайрылдым. Чака болсо чакак менен дагы суу ташып жардам берип койгула деп өзүм аябай жоготуп калдым ошол күнү. Өрттөн үйдүн көпчүлүк бөлүгү күйүп, жашоого жараксыз абалга келген. Кырсыктан кийин үй бүлө азырынча үйдүн жанындагы убактылуу жайда баш калкалап жатат. Кийим кече, тиричилик буюмдары жана башка керектүү нерселердин көбү да өрттөн жараксыз болгон. Чок мындай өчкөндөй эле болгон. Анан шамалдан улам, биякта отундар бар болчу, ошо отундардан улам, биякта навес, бүт общий немелер менен күйүп кетиптир алар. Анан биякта ошо отундар менен бияка өтүп, момундайынан барып, бүт кошуналардын үйүнүн бияктан дагы, бул кошуналардын дагы баарынын үйүн өрттөп салыптыр. Учурда тааныштары үй бүлөгө керектүү буюмдарды чогултуп, өрттөн жабыркаган аймакты тазалоого жардам берүүдө. Бирок үйдү калыбына келтирүүгө олуттуу каражат талап кылынат. Андыктан кайрымдуу жарандар жардамын көрсөтүп, экранда көрсөтүлгөн реквизиттер аркылуу каражат которсо болот. Бермет Ушункулова, Абдыкадыр Турсунбай уулу, ЛТР, Бишкек.